Assalamu alaikum. Hurmatly görüşçüler. Alisher Navai көчөгө келип калдык. Бул жакта дагы иш өтө жакшы кетип атат экен. Мына мынтип түзүү иштер жүрүп жатат экен. Бул жерге эскертүү берилген. Bir ay narak болуп калды. Uzaktardагы biz азыр Облгай жака келип калдык. Bir momentте bir көчөнү сразу общий bir бузуп, жана моундай болгон чыгып кеткен үйлөрдү, усталарды тез аранын ичинде таап, может мүмкүн өздөрү алып келип иштетип аткан усталар болуп чыгар, мүмкүн мамлекеттин адамдарыдыр. Өтө ишти күчөтүп тур. Бүт үйдө, бүт забор жерлер, taşlı yerler bol olsun. Buzup yoldu kengeytmişleri жүрүп жатат экен. Buzulbagan үйлөр, заборлор калбаптыр. Чекеден эле баарын бузуп талкалап салып тур. Экскаваторлор. Үч жарым метрден 4 метрге дээри бул жерде жолдор кеңейтилет экен. Бул жол Араванга, Кеңешке, Ноокатка кете турган главный дорога. Бул жагы болсо ошол областной ГАИ. O жерде бүт магазиндер бузулуп тур. Эми мынантип толугу менен жолду ачып жатат экен. Ош шаардын чындыгында өтө аянычтуу, бир жакшы эмес даражага салып салышты эле. Жолдорду өтө тар кылып кеңири машина жүрө албай калдык эле. Буларды мэрияга алкыш айтабыз. Буну бир убакта бирөө барып аткарыш керек эле. Убакыт сааты мөөнөтү келген экен. Мына мынтип 2025-жылы башталып жатат. Биз Алейкум ассалам. Куда каласа 2026-жылдары иншалла Оштун жакшы көрккө келип калган бир чагын көрөбүз деп үмүттөнөбүз. Азырынча көп эле алкыш айтабыз.
мэрияга жана мэриянын ишчилерине, жалпы эле мэрия жамаатына көчөлөр да өтө тар. Kayakты карабан. Ушул бузмай. Крышасын чечмей. Бошотмой, дубалдарды алмай. Кыргызда жакшы макал бар эле. Жаз жарыш, күз күрөш деп. Жаз жарыш болуп атты ягы. Арыктын да кейпи келип, ушул жерде жашаган жашоочулар үчүн тазалап, бир субботник кылып койсо да жакшы болмок экен. Анткени бул жерден өздөрү суу ичет, үйүн суу карат, суу кордогон кор болор, суу зордогон зор болор деген макал бар. Ошого сууну баалайлы, ушул жерде көрүп жаткан көрүүчүлөр магазиндер кызыл чызыкка жетпегендигине байланыштуу мына мынтип жакшынакай болуп иштерин жүргүзүп атат. Техникалар иштеп жатат экен. Бул жерде көчүрүп bu жака кеткен көчөнү дагы кыйла кеңейтип Алишер Налай көчөсүндө учурда бузулбаган үй, бузулбаган заборлор калбаптыр. Өтө жакшы. Өтө жакшылыгы жакшы, бирок бул карапайым элге оор келип тургандай. Анткени Кыргызстанда баары эле бай эмес. Бирөө үй бүлөсүн пенсиясы менен баккандар бар. Бирөө ушул жерде азыраак акчага иштеп ошол менен үй бүлөсүн кыймылдап жаткандар бар. Ошондой үй бүлөлөргө, ошондой семьяларга бул иштер чындыгында оор жана кыйынчылык туудурат.
көчөнү кандай түшүнсө болот? Көчөбү же тротуарбы? Жок. Жок, тротуар дейин десең, где-то bir 1,5 метрлик көчө окшойт бул. Көчөнү ээлеп эле кете берген экен да булар. Антип суностап бул жерди кеңейтиш керек. 4 метрге мына жолду кеңейтет экен. Ушундай иштерине Мериян өтө алкыш айтабыз. Өтө ыраазычылык айтабыз. Молодцы. Buzulbagan bir obyekt, buzulbagan bir uy, magazin, soda tүйүндөрү эчтеке калбаптыр бул жерде. Бардыгын чекеден бузуп чыгыптыр. Ошогон чайкана дейбизби? Ошогон магазиндерби? Бул көчө анан дагы немеге машина базарга кеткен дагы көчө болуп калат. Ошого суббота, воскресенье күндөрү мындай машина аябагандай гана көп болуп бул жерде тыгын өтө күчтүү болот. Ошого дагы бул жерди кыйла кеңейтип койсо, мындай тыгындардан кыйла эле кутулуп калгыдай эл. Подписка басып, ой пикир калтырып, комментарий жазып коебуз, лайк басып. Алишер Навай көчөсүндө болдук. Колдоо иретинде поделиться кылып коебуз. Рахмат, сиз болуңуздар.